Söz Маматалиев Марлен Абдрахмановичте. Рахмат. Эдил Жолдубаевич, сизге ушул сиздин докладыңызда эки нерсеге токтолуп кетейин дедим эле. Биринчиси мектептер боюнча айтып кеттиңиз. Экинчиси ПЦР. Мектептер боюнча түшүнүктүү протокол өзгөрүп, кайра мектептер ачылышы мүмкүн экен. Ал жөнүндө маселе түшүнүктүү. Экинчиси мына ПЦР боюнча. ПЦР боюнча каалайбызбы, башка мамлекеттерге чыгып атканда тапшырып атпайбызбы азырчы? Бирок эми биз мамлекетпиз да. Мамлекет болгондон кийин жеке частный лаборатория болобу, мамлекеттик болобу, мына ушуну басын түшүрсөк. Анткени биздин миңдеген жарандарыбыз күндө учат. Ошол Марлен Абдрахманович, мен кошумчалап коеюн. Жана ПЦР тесттин баасы бизде мамлекеттик мекемелерде бүгүнкү күндө 788 сомдон 900 сомго чейин түштү. 1574 сом болчу. Biz bir top iş-çaralar жүргүздүк, монополияга каршы органы. Штрафтарды салдык, ал бюджетке түштү. Андан сырткары бааларын түшүрдүк мамлекеттик ишканалардын. Ошол боюнча мен жана белгиледим эле 130 миллион экономия алышты керектөөчүлөр өткөн жылы. Ал эми жеке ишканалар боюнча иштер жүрүп атат. Биз недавно вот буквально выявили два монополиста, эки мындай доминант бар экен, ошолор боюнча иштер жүргүзүп атабыз. Жакын арада биз тийиштүү иш-чараларды алып барабыз. Рахмат. Эмки сөз Мусабиров Талабек Айтмаматовичте. Рахмат. Мен